Салам, бүгүн биз менеджер мечти курсубуздун биринчи модулунун экинчи сабагы башталууда. Проверка связи кылайлы. Если картинка, слайд көрүнүп, мени угулуп аткан болсом, чатка плюс белгисин коюп койгула. Мгм. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы максат. Кантип өзүңөрдүн жеке максатыңарды алып туруп, сатып аткан чекке айлантырасыңар, ар бир чекти кантип планга коесуңар. Ошондой эле мен силерге эксклюзив методумду берем. Ключ плюс картинка. Азыр сабактын аягына чейин отургула, блокнот ручкаңарды алгыла и аркаңарда эч нерсе мешать этпесин, менин айткандарым жакшы так анык угулсун. Себеби ушунча убактыңарды бөлүп келип окуп аткандан кийин ни на что не отвлекайтесь, потому что бул сабакта биз силер жөнүндө, силердин максатыңар, силердин кирешеңер жөнүндө сүйлөшөбүз. Анан менеджер болуп иштегенден кийин канча киреше табам, каяка барам, эмнеден табам, кантип доходумду көбөйтө алам. То есть силердин баардык тапкан кирешеңер менеджер болуп, бул силердин өзүңөрдүн аракетиңерге жараша, максатыңарга жараша болот да. Ошонун баарын детальдуу караш үчүн өзүңөргө убакыт инвестиция кылгыла. Даяр болсоңор чатка да деп жазгыла. Бул сабакта кантип каалооңду, жашооңдогу баардык каалооңду алып реалдуу максатка айлантуу керек. Кантип максаты сатуу чекиттерине айландырса болот. Себеби максатың жок болсо, сен эртең менен туруп, мен эмне үчүн сатам деген суроого жооп ала албайсың да. Если максатың бар болсо, мен ошон үчүн туруп, онун кардары менен сүйлөшөм. Бүгүн мен железно 2 чек алып келем деген силердин ниетиңер болот. Баардык нерсе ниетке жараша берилет. Үчүнчүсү, кантип визуализация аркылуу энергияны күчөтсө болот. Биз адамдар менен иштешебиз. Запомните, айрым адамдар позитивдүү, айрым адамдар кичине негативдүү болушу мүмкүн да. Ар түрдүү адамдар болсо, ошол адамдардын эмоциясына качеля болбой, өзүңдү башкарууну үйрөнөсүңөр. Төртүнчүсү, бул системаны кайсыл гана продукт болбосун колдоносуңар. Бизде, биздин командада сата турчу продукция көп. Практикадан жакшы өтсөңөр, ар бир сабакты калтырбай окусаңар, сиздер гарантированно биздин командада каласыңар. Но жашоодо ар түрдүү ситуация болот. Биз менен иштейсиңерби, бизде иштебей каласыңарбы? Вы должны понимать, любой продукцияны сатканды. Бүгүн менеджер иштин саттык, эртең блогер болуп саттык, наставничествону саттык, интенсив саттык. Биз дагы ар түрдүү продукцияны сатып калабыз да. Ошондо силер были профессионал универсалдар менен да. Вот. Келиңиздер, максат бул жөн эле чек эмес. Максат бул биздин маяк. Мисалы, сиз кайсы багытта кетип баратканыңызды көрсөтөт. Башында айтканымдай эле, бүгүн эртең менен туруп, мен жөн эле дарама көрөмбү, же үйүмдү кырып жышып жыйнайбы, же алып туруп практикага кирдим, планеркага кирдим, чыгып туруп сразу 3 клиент менен сүйлөштүм, эс алдым, кайра 2 клиент менен сүйлөштүм, эс алдым, кайра 3 клиент менен сүйлөштүм, ошентип бир күнүн ичинде 10 клиент менен сүйлөштүм. Эмне үчүн мага керек деген маяк да бул силерге. Эгер максатың жок болсо, жашооңдо өзүңдүн сага тиешелүү, сага рахат тартуулаган, сага энергия берген максатың жок болсо, багытың да жок болот. Максат бар болсо, мен бүгүн 2 чек алып келсем, мен бүгүн 10 клиентке анын көйгөйүн уксам, ага решение берсем, сатуу жасадым. Сатуу жасаган, ар бир күнүнкү жасаган планымды аткарганым, бул жөн эле чек эмес. Бул киреше. Ошол кирешемди алып, мен өзүмдүн керектүү жагыма жумшайм. То есть өзүнөн өзү келет силерге, адам өзүнөн келет. Менин айтканымды түшүнүп атсаңар, чатка бир белгисин койгула. Ключ логика бөлүгү. Мисалы, элестеткиле да, вот давайте силердин подсознанияңар менен поработаем да, поверхностный эмес, мындай глубоко кирейли. Карагыла, максат. Силердин максатыңар iPhone алам эмес, просто эле iPhone алам эмес, максат iPhone'ду өз акчама алам. Өзүмө ишеним үчүн. То есть, например, мен iPhone алам деп атасыңар, просто айтып койдуңар.
Ал айфонду балким жолдошуң подарка кылабы, да? Күтүп атасың, может жолдошуң береби, же утуп аласыңбы, да? Но сен де ичиңде просто эле айфон алам эмес, а именно ичиңде максатың бар. Мен айфонду өз акчама алам. Эгер мен онлайн иштеп, сатуу менеджер болуп, айфонду өз акчама алсам, бул мен үчүн доказательство. Бул мен үчүн ишеним жаратуу. Мен жөн эле үйдө отурган, жөн эле для галочки сынап көргөнгө келген сатуу менеджер эмесмин. Мен профессионалмын. И менин жумушум өз жемишин берүүдө. И ошол жемиши мына доказательство iPhone. То есть мындай да, биз көп акча каалайм же мынча акча каалайм деп атабыз го. И вселенныйда Аллахка ал акчанын эмеси не имеет значения, да? Но биз ошону ойлонгондо энергетический вибрация болот да. И ошол, например, акча бул безопасность, бул уверенность, бул комфорт да. И ошондо, ага, мен 30 миң, 40 миң акча алганда мне комфортно. Я чувствую себя безопасной. Ошол акчамды алып магазинге кирип балдарыма бир нерсе алсам, мен удовольствие алам деген энергияга силерге акча келип атпайбы? Ошондой эле максат. Айфонду бирөө подарка кылып же бирөөдөн күтпөйм, а өзүм алам. Өзүм алганда, вау, я шикарная, я достойная, я доказала деген сезимге келет, энергияга келет. И мисалы, просто эле айфон хочу деп атсаң, бул жөн эле түш көргөндөй да. Түшүңдө айфон алдың. Но реальностьте айфон келеби? Келбейт. Просто эле хочу дагы ошондой да. Хочу деп койдуң, это келбейт. Но сен түш көрдүң. Плюс чек кылдың и план кылдың. То есть мен хочу айфон деп атасың. Хачууга сен уже конкретный планын койдуң. Мен менеджер мечты курсун условно да сатып атсам ушунча чек сатышым керек. Ошол чек сатыш үчүн сата турган 10 күн бар. 10 күн ичинде күнүгө 2ден чек алып келсем, жыйынтыгында ушул акчаны алат экенмин. И ушул акчага мен сатып алам. Эмне сатып аласың, Түшүнүп атасыңарбы? То есть пландын болушу менеджердин күчү. Эгер күнүмдүк планым жок болсо, эмне үчүн мен бир күндө бир чек алып келишим керек? Мээңде өзүмдүн жеке планым жок болсо, тогда бессмысленно да. Мисалы, давайте жалпак тил менен сүйлөштүрөйүн. Реалдуу мисал. Максатың, условно говорю, аэрогриль алыш керек, Менин максатым аэрогриль алуу. Анын баасы 5000 сом. Аэрогриль алып, диетический тамактар жасап, же салып коюп, убактымды экономдогум келип атат деп атасың да. И ал 5000 сом. Ошондо сага 5000 сом керек. Колуңда сата турган куралың бул менеджер мечты курсу. Менеджер мечты курстун баасы 6990 сом. Да, условно, примерно говорю я вам. 6990 сом. Айлыгыңар 10% болуп атса, допустим, айлыгыңар 10% болсо, 690 сом ар бир билеттен, ар бир чектен, ар бир кардардан аласың. То есть бир күндүн ичинде үйүңдө отуруп 690 сом таап атасың. Ошондо сага 5000 сом табыш үчүн 8 чек керек. Менеджер мечты курсун силер 10 күндүн ичинде сатышыңар керек, И 10 күндүн ичинде күнүгө бирден чек сатсам, мен күнүгө бирден клиент алып келсем, значит мен 8 чек планымды аткарам, ашыгы менен аткарам. Жыйынтыгында мен 5000 сом аламын, аэрогриль сатып алдым. Майдалап алганда ушундай работает. Түшүнүп атасыңарбы? Мисалды, цифра 2 койгула чатка. Ошондой эле дагы бир мисал. Максатым алтын комплект алуу. 30 миң сом. Алтын комплект 30 миң сомго алуу. И сен сатып атасың блогер болуп курсун. Блогер болуп курсун сатарда менин максатым алтын комплект алуу 30 миң сомго. И блогер болуп курстун баасы 12990 сом. Комиссиясы, то есть 12990 сомдук курсту сатканың үчүн 10% алып атасың, Айлыгы 1290 сом. Ар бир сатылган чекке
ар бир клиент менен сүйлөшүп жардам берип жапканың үчүн 1290 сом айлык алып атасың. Демек 30 миң сомду сен бөлөсүң 12.990 сомго. 30 миң сомду 12.900 сомго бөлөсүң, точнее, сенин алган айлыгыңа. 1290 сомго. Ошондо сага келип атат. Так, 24 чек сатыш керек. 24 чек сатсаң, 30 миң сом кереше аласың. 30 миң сом керешеңди алып, айлыгыңды алып, алтын комплект алып атасың. Ошондо 24 чекти сатыш үчүн, мисалы бизде ар бир курсту сатканда убакыт берилет да, запуск деп коет, убакыт. И мисалы блогер болуп курсун, 21 күндүн ичинде сатабыз. 21 күндүн ичинде сенин задачаң 24 чек сатыш керек. Ошондо күнүнө 2 чек, күнүнө 1 чек алып келиш керек да. Ушинтип майдалап жазышыбыз керек болот. Жыйынтыгында ар бир максат, ар бир сенин максатың сатуу планы аркылуу эсептелет. Ошондо сен, так, бүгүн мен эртең менен 1 чек железно алып келишим керек, потому что аэрогриль алам, потому что алтын комплект алам, да? Ошон үчүн турасың. Ошон үчүн эртерээк планеркага кирейин дейсиң. Ошон үчүн үйүң башкалар жыйыштырып коюп чалууга отурайын дейсиң. Ошон үчүн робко чыгып мага лид бер дейсиң. Ошон үчүн лидтериңе кайта чыгасың, рассылка кыласың, иштейсиң да, аракет кыласың. Ар бир курс сени максатка жакындатат да, анткеничи. Ар бир курс сени максатка жакындатат. Эми азыр биз, давайте, 3 мүнөттүк у нас практика будет. Ал практикада убакыт тайма кылабыз. Примерно, давайте азыр менеджер курсунун планын алып көрөлү, 6990 сом менен. Сначала эме кылгыла. Сначала биринчи 10 хочу жаз. 10 хочу. 10 хочу. Условно там 2 жуманын ичинде сатуу жасасаң, 2 жуманын ичинде, ушул 2 жуманын ичинде эмне керек сага? Нижний белье алгың келеби? Там биринчи нижний белье алгың келет, экинчи аэрогриль алгың келет, үчүнчү там, не знаю, балдарым кафеге алып баргым келет, төртүнчү массажга баргым келет да. 10 пункт. Любой. Но реальный, достижимый. Естественно, буга чейин акча 1 сом топтоп келбесең, 1 да сом сатып келбесең, чыгып да мен путевкага, Таиландка путевкага $1000 табам десең, это нереально болуп калат да, 1 сом таппай жүрсөң дагы да. Поэтому реальный, достижимыйдан баштагыла. Ошого жараша аракет баштайсың, анан ишенип баштайсың, кыла алат экем, жасай алат экем деп анан өтөсүң. Любой 10 пункт. Убакыт кетти, жазгыла. Жаза бергиле, эгер түшүнбөй аткан болсоңор, чатка 3 цифрасын жазгыла, либо чатка жазгыла. Эмне үчүн түшүнбөй атасыңар? Колдоо көрсөтөбүз. Но дагы бир жолу түшүндүрүп берейин. Мисалы, менеджер мечтинин жыйынтыгында эмне үчүн менеджер курсун сатышың керек? Ошого жооп да. Ал үчүн 10, неважно, болобу болбойбу деп сомнение кармаба, 2 жуманын ичинде эмнени алгың келет? Неге жеткиң келет? Максатыңды жаз. Любой, потому что любой максатты, любой хачунчикти биз акча менен ишке ашыра алабыз. Биз акча менен ишке ашыра алабыз. Ошон үчүн жазабыз. 3 мүнөт убакыт берилген, уже 1 мүнөт убактыңар бүттү, жазгыла. Жерде туура эмес деген жок. Эгер буга чейин максаттарыңарды жазып келген болсо, дагы бир сыйра толуктап карап койгула. Эгер жаза элек болсоңор, жазгыла.
30 секунд калды. Эгер 10дон ашыгыраак болсо деле болот, жаза бергиле, ограничивать этпегиле. Поэтому, то есть коркпогула, эркин ойлонгула, мээңерге граница салбагыла. Аллахым менден көбүрөөк сурап атасың деп сага налог салбайт. Канчалык сурасаң ошого жараша берет. 15 секунд калды. Эми канча максат жазсаңар, ошол блокнотуңарды карагыла. Блокнотуңарды карап, ошонун ичинен үчөөнү тандагыла. Үчөөнү тандаганда супер важно ушуну жетишим керек, аткарышым керек. Хочу. Ушуреки үчөөнү жетсем, мен удовольствие аламын. Менин жашоом жеңилдейт. Прям жизненно необходимо деген суроого жооп бериш керек да. Ошол 10 ичинен канчаны жаздыңар, блокнотуңарды карагыла. И самый биринчиси моуну ишке ашырыш керек. Экинчиси муну хочу, үчүнчүсү муну хочу деп үчөөнү отметка кылып жазгыла. 3 самый важный максатты белгилегиле. 3 самый важный максатты карагыла, белгилегиле. 3 самый важный максатты белгилеп бүттүңөрбү? 4 цифрасын чатка жазгыла, белгилеп бүтсөңөр 4 цифрасын чатка жазгыла. Эми ошол 3 самый важный максаттын акчасын чыгаргыла. Любой качуунчугуң акча. Массажга баргың келеби, спа 2000 сом. Такси менен 1000 сомдон 1000 сомдон мен Бишкек болсо 3000 сом керек да, условно. Мантык каскан аласың 2200 сом. То есть условно примерно канча сомго келет ошол нерсе жазгыла. Акчасын табышыбыз керек да. Ровно 30 секунд берилет ошол 3 максаттын акчасын жазууга. Канча сом турат билбесеңер, Инстаграмга, ТикТокко кирип издегиле канча сом турат. Но я уверена, ар бириңер каалаган максаттарыңар примерно канча турат экенин билесиңер. Набор посуда аласың, палас аласың, пылесос аласың, что вам нужно? Жазгыла. Канча сом. Эми ошол үчөөнү кошуп чыккыла. Канча сом итогунда? 5000 сом аэрогриль, спа массаж 3000 сом, мантык аскан 2000 сом. Ошондо получается 5000, 8000, 10000 сом. То есть мага ушул 2 жуманын ичинде 10000 сом табыш керек да, условно. Силерге канча болот экен? Жазгыла. Жазып бүтсөңөр. Итак, эми жазып бүттүңөрбү? Ошол кимде канча акча чыкты? Блокнотуңарга жазгыла. Менеджерим иште курстун баасы 690 сом. Азыр ушунду эсептегенди үйрөнүп алсаңар, кийин любой кайсы продукциясы запуск кылсак, ошого жараша сага канча акча керек экенин эсептейсиң да. Эми карагыла, допустим, азыр менин примеримди айтып атам. 5000 сом аэрогриль, 3000 сом спа, 2000 сом там мантык аскан алам дедим, 2 жуманын ичинде мага 10000 сом киреше табыш керек экен. Значит, мен 10000 сомумду силер ар ким ошол 3 качуунчугуңдун баасын чыгардың да. Чыгарып туруп, менеджер иштинин акчасына бөлөсүңөр да. Мисалы, курстун баасы 6990 сом болсо, 10% комиссиясын силер алсаңар, айлыгыңар 690 сом болот. Но смотрите, бардык эле жерде 10% дагы болбойт да, по-разному будет. В зависимости кайсыл продукцияны сатабыз, потом дагы отдельная информация келет. На это не зацикливайтесь. Сейчас научитесь, главное, писать хорошо. Примерно 690 сом. Примерно 690 сом. Мен 10000 сомду бөлөбүз 690го. Ошондо мага 15 чек. Меники 15 чек чыкты. Силердики канча чыкты? Чатка жазгыла. Кимдики канча чыкты? Эгер жаныңарда калькулятор жок, эсептегенге мүмкүнчүлүк жок болсо, потом чатка жазсаңар болот да. Telegram каналдагы общий чатка жазгыла, кимге канча чек керек экен. Ошондо мага 15 чек керек экен. Значит, 15 чек.
15 чек болсо, мен 2 жумада сатсам, это 14 күн, 15 чек керек болсо, мен күнүгө бирден чек сатышым керек. Ошол күнүгө бирден чек, но ошол күндүн арасында, например, ортосундабы же продажаны жаап атканындабы мага 2 чек сатыш керек экен. Ошондо 15 чек меники чыгат. То есть күнүгө мен эртең менен турганда максатым бир чек сатышым керек. Менеджерим иштейт, курска бир чек сатышым керек. Эгер мен бүгүн бир чек сатпай калсам, эртең анда 2 чек кылышым керек. Ордун толтурушум керек. Эртесинде сатпай калсам, 3-чү күнү мен 3 чек сатышым керек болот. Ордун толтурушум керек. Түшүндүңөрбү? Каждый день мен чек сатпай планым аткарбасам, ошол аткарылбаган планым кийинки күнгө кошула берет, көбөйө берет. И лучше, чтобы такого не было, я постараюсь сейчас здесь звонить, продавать. Вот твой максат. Качан? Неге? Клиенттер баары эле чалсаң алат, албай коет. Ар түрдүү клиенттер бар да. Алар ошентсе ошого сынбай, неге керек? Мен мантык аскан алам, аэрогриль алам, спага барам. Мантык аскан алып, сонун мантылар жасап, кайненеме, кайнатама көрсөтүп, мына онлайндан тапкан акчасы деп. Я покажу, я буду гордиться. Ошон үчүн туруп мен сатам деген сенде энергия пайда болот, максат пайда болот. Ниет пайда болот. Понимаете ушул жерде? Цифра 5 так течет. Да, деп. Вот сенин отуң. И эми максатың определиться эттиң, Кимдир бирөөңө 5 чек, кимдир бирөөңө 10 чек, 20 чек, то есть ар кимдики ар түрдүү чыкты. Мен өзүмдүн примеримди уланып кетем, например, мага 15 чек керек, То есть 15 чек сатышым керек деп атам да. И менде мээмде вопрос пайда болот да. Сен ошол 15 чек, 10 чек деп атсаң, сен кимге сатам деп издебе. Кимге сатам деп издебе. Сен кимге жардам бере алам деп изде. Потому что сен кимге сатам дегенде, лишь бы сатыш керек, давить этиш керек, пихать этиш керек деген эме келет да. Пихать этем, сатам депчи. Но бирөөнүн көйгөйүн укпай, пихать этип сатам десең, это не экологично. Учитесь продавать экологично. А экологично сатуу бул кимге жардам берем. Эгер адам түшүнсө, что сен ага жардам берүүгө даярсың, что биздин продукт аларга жардам берсе, алар дагы мен кылам, мен жасайм деген максаттуу, благодарный учениктер келет. Благодарный, максаттуу учениктерге иштешүү дагы кайфово да. Ошолордун тапкан акчаң дагы берекелүү болот. Ырыскылуу болот. Менин менеджерлерим, профессионал менеджерлер пихать этүү, сатуу, использовать этүү эмес. Мен кимге жардам бере алам? Блокнотуңа чоң кылып жаз. Кимге жардам бере алам деп изде. Башкаларга жардам берип, сен өзүңө дагы жардам бересиң. Себеби ал адам келет да, мен дагы менеджер болгон кесип болгум келет. Мен да мантык аскан алгым келет деп. Ага мантык асканга алууга жардам берүү аркасында өзүңө да жардам берип атпайсыңбы? Вот видите, цепочка. Аллахым ушинтип жараткан. Бул жаратуунун экологичный экосистемада, а экосистемада болсоң, сен экологичный акча табасың. Рахаттануу менен табасың. Бул ар бир менеджердин ички программасы болуш керек. Мен кардар издебейм. Мен максаты бар адамды издейм деп. Эгер ал адамдын максаты акча табуу, өсөм, өнүгөм, командада иштейм, анда сенде мен сатуучу эмесмин, мен адамдар менен максат ортосундагы көпүрөмүн деп түшүнөсүң. Ошондо тигил адам отказ берип атабы, албай коюп атабы, ошондо сен жүрөгүңдө боль болбойт да. Сенин кабак башың бүркөлбөйт да, потому что сен билесиң адамга эмне сунуштап атасың. Анын максатына жетүүгө жардам берүүгө кол кармайын деп атасың. Но ал адам даяр болбосо, ал адам андай максаты жок болсо, кантип сен вытягивать этесиң? Максаты жок адамга бай болууга, ал адам оюнда максат бай болоюн, акча табайын дебесе, сен анын алдына дагы акча берсең да ал акчаны ала албайт, сиңире албайт да. Лучше максаттуу адам менен иштеш. Если ал адам мен максатым акча табам деп атса, кел максатыңа жет. Сатуу менеджер курсун сат, кесипке бол десең, ал адам турат да. Акчам жок деп жата бербейт. Мен табам, мен издейм, мен кылам деп турат ал адам. Понимаешь? Понимаете? Да, деп чатка жазгыла. Поэтому силер
жөн эле кардар эмес, а максаты бар. Ошол адамдын максатына жетүүгө мен көпүрөмүн. Ошондо сен түшүнөсүң. Аха, мен бул адам максаты жок. Но потом бирок максаты жок экен деп анын курбит этип акылкыр өкүрүшүп таштап койбогула. Ал адамдын азыр жашоосу кандай болот, кандай өзгөрөт, мы же не знаем. Потом ошол адам кайра эле келет силерге даяр болгондо. Уруктарды эгүү болот. Аны чуть позже башка сабактардан үйрөтөм. Демек, силердин жеке план, ар бириңердин. Бирөөңөрдүн планыңар 5 чек, бирөөңөрдүкү 10 чек, бирөөңөрдүкү 20 чек болуп атат да. И ошондо получается командалык план дагы болот да. То есть биз командабызга менеджермиштик курска 30 орун бар дейбиз. А бизде сататта турган 10 менеджер. 10 менеджер и команданын планы боюнча 30 орун болсо, 10 менеджер. Ар бир менеджерге 3төн эле орун бөлүнүп атат да. И ошон үчүн силер должны заинтересованы биринчи өзүңдүн планыңды аткарууга, өзүңдүн планыңды аткарсаң, команданын дагы планы аткарылат. Например, 30 орун биздин командада 6 менеджер бар. Ар бири 5 чектен сатса, 30 орун уже кетти. Сенин жеке планың 5 чек сатуу. Эгер ар ким өзүнүн алдыдан чектерин аткарса, команда да максатка жетет, силер да максатка жетесиңер. Жоопкерчилик жана командный дух болот. А помните, да, буга чейинки сабакта мен айтканмын, как важно команданын планын аткаруу. Ар бир командада силер менеджерский команда, силердин айлыгыңар, продюсерский команда, технический команда бар, ар бири өзүнүн айлыгын алып атат. Ар бириңер өзүңөр адал эмгек менен нан таап жеп атасыңар. Жана биздин онлайн школада акча болот. Онлайн школада акча болсо, кайра эле ушул биздин продукциябызды жакшыртканга, рекламага, алып келгенге мен вложение кылам. Жана мен дагы көрөм, аха, менин командам жасап атат, план аткарылып атат, акча чыгып атат. Акча чыкса, менде дагы мотивация болот, сториске чыгуу, рилске чыгуу, планды аткаруу, запустарды кылуу. Агер менде да мотивация болсо, онлайн школада да запуск болсо, значит бизде одноразовый эмес, а системный доход болот. Вы хотите системный, долгосрочный да иштейгүү? Же бир күн бар, бир күн жок болуп эле алынкан болосуңарбы? Потому что бул айда сага 10 000 сом керек, кийинки айда 20 000 сом, жай келет, күз келет, кыш келет. Хотите постоянно стабильный доход? Хочу деп чатка жаз. Ким каалайт стабильный доход? Анда биринчи өзүңдүн эле планыңды аткар. Өзүңдүн планыңды аткарсаң, команданын планы автоматически аткарылат. Анан форс-мажордуу ситуациялар да болуп калат. Заранее айтып атамын, прививка берүүдөмүн. Например, адамдар ооба деп бронь кылышы мүмкүн. Бирок жашоосунда кандайдыр бир ситуация болот. Бирөө айнытышы мүмкүн, акчасы чыкпай калышы мүмкүн, жолу чыкпай калышы мүмкүн, буйрбай, разный ситуация кылат. Ал бронь кылат, бирок до конца төлөбөй калат да. И ал төлөбөй калса, аны менен сүйлөшүп, аны кийинки потокко алып келишибиз мүмкүн. Либо ошол сабакка эч кандай доступ албаса, акчасын возврат кылышыбыз мүмкүн да. Это нормально. Любой бизнесте болот. Форс-мажорный ситуациялар. Анан силердин клиентиңер передумывать этип калса, келбей калса, кыжаат болуп, болбой калат экен деп анан аркаңардан, чылкаңардан кетип жатып калбагыла. Но ошол учурда клиент төлөбөй атса, связьга чыкпай атса, же болбосо бронь кылган бойдон жок болуп кетип атса, ал ушинтти да, форс-мажор болду да деп артка коюп койбо. Сура. Ал мүмкүн ушундай ниети менен айтты, бирок башка жакыны болбогон нерсе десе айнып кетиши мүмкүн. Ому адамдар дагы бар да. Өзү жаран коркуп мынтип атса, дагы бирөө коркуштуп койсо коркуп кетиши мүмкүн да. Бирок аны угуп, коркпо деп аны жардам берип, каршылыгы менен иштешип, эме кылсаң, ал келет до концачы. Биздин задача клиенттин колунан кармап, курска чейин алып келүү, силердин менеджердин задачасы. И бизге өткөрүп бердиңер, чаттарга келди, сабакка келди. Эми менин эксперт катары менин задачам кураторлор менен аларды до конца курстун аягына чейин алып кетүү. Түшүнүп атасыңарбы, о чем я говорю? Цифра 6 ставьте чат. То есть любой жерде болот форс-мажорный ситуация, возвраттар. Кыжаат болбогула. Эгер возврат кетсе, значит аны коюп бергиле дагы, может ал клиент не готов, негативный болмок, наоборот бизден энергиябызды сормок да. Можем аны отпустить, анын ордуна биздин сонун 2 клиентибиз келиши мүмкүн да. Поэтому биринчи
өзүбүздүн колубуздан келген каршылык менен иштешүүгө, эмне кандай болуп атат аны угууга, жардам берүүгө даяр болобуз. Болгон аракетибизди кылабыз. Но ошондо дагы болбой атса, ыраазычылык менен отпускаем, переходим следующийне. Бул бизнестин бир бөлүгү. Бирок биз шылтоо издебейбиз, күчтөнөбүз. Итак, эми карагыла. Визуализация, могу картинаны карагыла. То есть бизге келген клиент, например, же өзүм, да, допустим, элестет да көз алдыңда, ошондой кыйынчылык болуп атат, тоскоолдук болуп атканда элестет, айлыгыңды алып, то есть айлыгыңды алдың, ошол айлыгыңа барып аэрогриль алып атканда сүйүнгөн состоянияңды элестет көз алдыңа. Биздин мозг, ал реальный или нереальный не отличает. Но ошол состоянияга келгенде энергия, вибрация чыгат да. И ошол вибрацияга сага керектүү нужный клиенттер, адамдар жолуң ачылат. Ошол жолуң ачылыш үчүн расслабься. Көзүңдү жум, алган айлыгыңды алып, жазган максатыңда эмне бар эле, ошону алып атканыңды элестет. Мына кара могу картинаны. Вот пустой холст. Пустой холстко эмне кылат? Тартып атат, Ошондой эле сенин көз алдыңда 2 жумадан кийин эмне болот? Пустой холст. Но 2 жумадан кийин мен аэрогриль алып атам, айлыгымды алып мен ушуну алып атам. Вау деген состоянияга кийгир өзүңдү. Давайте. Закрывайте глаза. То есть көзүңдү жум, расслабься, колдоруң, буттарың тырыштырба, мурдуң менен деп тарт, ичиңен 4кө чейин сана. 1, 2, 3, 4. И оозуң менен чыгар. 1, 2, 3, 4. Кайра мурдуң менен. 2, 3, 4. Кайра оозуң менен. 2, 3, 4. Чыгар. И представь. Представь. Ошол сен каалаган нерсени колуңда кармап турасың. Пальчиктериң менен сезип атасың. Даже жыты билинип атат, ощущение. Аны алып аткан, сүйүнүп аткан состоянияга кир. Сен сумка алып атасыңбы? Же комплект алдыңбы? И сен айт, мен буга татыктуумун. Бул сен эмгек акың менен, адал эмгек кылган акың менен алган маянаңа сатып алатасың. Ошол нерсени алып кудуңдап сүйүнүп үйдө басканың, пахып аткан көзгөлгөнүң сез. Сүйлөгөнүң башкача. Сен өзүңө ишенесиң, жаркылдаган аялсың, тим эле нурланып атасың. Өзүңдү ошол состоянияга кел. Вот, көздөрүң жак-жак-жак дейт. Жүзүңөн бир нур табылат. Чуркап келип, жаным деп балаңды өптүң, жакындарыңды өптүң да, сонун болуп тамагың жасап атасың. Вот это ты. Вот это ты. Эгер күнүмдүк планыңды аткарсаң, сатуу жасасаң, клиенттерге жардам берсең, бирөөнүн максатын ишке ашырууга жардам берсең, ушул сенсиң. Эми көзүңөрдү ачкыла. Элестете алдыңарбы ошол өзүңдү? Да, деп чатка жазгыла. И каждый раз бул өзүңө традиция кыл. Эртең менен продажага чыгууда ушул состоянияга кир. Бул состоянияга киргенге сага 2-3 мүнөт эле убакыт берет. Но ушул состоянияда, ушул энергияда сатуу жасасаң, уверенно жасайсың. Сынбайсың сен. Решение издейсиң. Максаттуусуң. Эми практикалык тапшырма. Эгер азыр максатыңды до конца жазып бүтпөсөң, эфир бүткөндөн кийин максатыңды так анык кара. Жаз. Бул сага мен эмне үчүн иштеп жатам деген суроого жооп берет да. Мен эртең менен турганда мен эмне үчүн планёркага киришим керек? Мен эмне үчүн методичканы карашым керек? Мен эмне үчүн 10 клиентке чалышым керек? Мен эмне үчүн клиенттин проблемасын угуп, ага решение беришим керек? Мен эмне үчүн менеджер миштик курстун презентациясын кылышым керек деген суроого жооп аласың да. Эмне үчүн мен дарама көрүп ушакташып чача-пача деп башка жакка кетпейм, а отуруп алып клиентке чаламын, сүйлөшөмүн. Экинчи, канча чек сатуу керек? Жөн эле 5 чек да, эми болсо да, болбосо да эмес, болобу болбойбу эмес. Биз болобу болбойбу дегенге гадалка эмеспиз. Биз цифралар менен иштешебиз. Так.
Ошого жараша мы вкладываемся. Силерге акча жагынан, билим жагынан, опыт жагынан мы все ресурсы даем, да? И так как биз адамдарга свойственно, если мы ничего не теряем, мы думаем, боло берет депчи. Но что боло берет эмес, а конкретно иштеш үчүн силерге канча чек сатуу керек. Ошого жараша план түз. Менеджер мечты, например, 2 жума сатылса, баасы ушунча, күнүнө мен ушинтип сатам. Эсептеп чыккыла ошентип ар кимиңер планыңарды эсептеп чыккыла дагы и өзүңөрдүн группалык чатка жазгыла. Мага ушунча чек керек экен деп. Момча чек, монча сом, анан голосовой жазгыла. Менин максатым 10 чек сатуу. 10 чек сатсам, мынанча айлык алат экен. Ал айлыгымды алып, мен могул нерсени алам. Анткени ал үчүн мага эмнеге важно? Голосовой менен жазгыла. Биринчи чектериңди жаз, акчаны жаз, голосовой менен жазгыла. Ошого жараша силердин максаттарыңарды корректировка кылып беремин. Корректировка кылганда, мондай турбайбы деп түшүнүп алып кетесиң да. Тапшырманы түшүнтасыңар, цифра 7 чатка койгула. Демек, дагы бир жолу максатыңды толуктап жаза элек болсуң, толуктап жаз. Үчөөнү белгиле, ошонун үчөөсүнүн суммасын жаз, суммасын кош. И ошол кошкон чыккан цифраны, например, 690 сомго бөл да, бүгүнкү пример боюнча 690 сомго бөл. 690 сомго бөлгөндөн кийин сен түшүнөсүң, мага ушунча чек керек экен. И 2 жума. 2 жуманын ичинде мен, например, күнүгө бирден чек сатышым керек экен. Либо мен күнүгө 2ден чек сатышым керек. Кимдики канча чыкты? Ошону жөнөтүп туруп, анан жазасың. Мен күнүнө 2ден чек сатышым керек. Анткени 2 жуманын жыйынтыгында 10 000 сом айлык алып атамын. 15 000 сом айлык алып атамын. Ошол айлыкты алып, мен там муну сатып аламын деп. Түшүндүңөр, Демек, сатуу бул жумуш эмес. Сатуу бул сенин максатка болгон жолуң. Биз көнүп калганбыз. Бизде программа болуп калган, наемный работник да. Для галочки кимдир бирөө от души барып жасайт, кимдир бир для галочки барып келет. Бирок бул жерде сатуу менеджер болуп сен для галочки эле барып келе берсең, анда айлык албайсың да, акча албайсың, максатыңа жетпейсиң. Сен бул жерде өзүңдү заставлять этип, өзүң менен сүйлөшүп, өзүңө жоопкерчилик аласың да. Бул жерде сени эч ким камчылабайт. Саат иште, давай деп. Нет, биз сени иште, давай деп сага кетирген энергиябызды лучше иштеп аткан адамга жардам берип, ага лид берип, ошого иштешебиз да. Мы вышли из того, что сатып койчу. Качан сен настроенияң келет, качан оңолосуң деп күтпөйбүз. Онлайн мир жестокий, күтпөйт. Онлайн мир именно убакытка жестокий. Ошон үчүн здесь и сейчас иштей турган адамдар колунан кармап, биргеликте командабыз менен деп алдыга кетебиз да. И ошол командада колубузду кармап, кошо биз менен кетесиң, артта каласың, алдыга кетесиң. Это твое решение. И если туура чечим кабыл алсаң, өзүңө жоопкерчилик алсаң, сен максатыңа жетесиң. Каалаган максатыңа жетесиң. И ар бир кардар сага келген лиддер, ар бир кардарды, лиддерди, телефон номерлерди лид дейт. Лиддер кадам, ар бир кардар бир кадам сени максатыңа жакындатат. Күнүгө бирден чек сатсаң, результатында сенин топтолуп келип, сенин результатыңа алып келет. Дагы бир максаттар боюнча бул сабактарды дагы сөзсүз кайталап көргүлө, бир жолу көргөн бойдон таштап койбогула. По мере вашего роста осознание келет. Ар ким өзүңөрдүн емкостуңарга жараша да кабыл аласыңар да. Бирөөңөр бул тууралуу билип келген болсоңор, ушунча полный чаша кабыл аласыңар. Кимдир бирөө ага чейин кабыл албай, билбей келсеңер, ушунча кабыл аласың. Кимдир бирөө мынча кабыл алат, то есть по-разному. И бул жерде плохо, хорошо деген жок. Өзүңдү урушпа, өзүңө уруксат бер, эркин бол, рамкага салба, ачык бол. Эми дагы важный момент этикалык сатуу. Это супер важно. Грубитетип, эме кылсаңар, бул жүзүбүз да. Бир клиентке барып жаман мамиле кылып койсоң, ал барып 10 адамга айтат. Поэтому биздин задача клиенттер менен дагы соблюдать этиш керек. Ошол эле учурда, смотрите, карагыла. Клиенттен өйдө чыкпа, ылдый түшпө. Клиент менен бир бол.
Өйдө чыгып кетсең дагы клиент что-то они меня используют, что-то непонятно деп сезет. Ылдый түшүп алсаң клиент эмне дейт. Так тоже нельзя. Не бир уровеньде болуш керек. Ошон үчүн эмне үчүн сатуудан мурда сөз, мамиле, аны угуу маанилүү. Кайсы сөздөр кардардын ишенимин өлтүрөт? Эмне деп айтсаң, кардарың экинчи ушуларга келбейм, кайрылбайм деп катышы мүмкүн да. Что сделать? Эмне үчүн ошондой болот? Кантип сылык түрдө жок деген кардарды кое берүү керек. Эгер кардар жок деп атса, сынбай кантип ошого реакция кылыш керек? Кантип жүрөктөн жүрөккө байланышты сезсе болот? Карагыла, силер жөн эле менеджер эмессиңер. Силер жөн эле менеджер эмессиңер. Силердин энергияңар бар. Ар бириңердин энергияңар бар. Байкайсыңар да, лифттер айлана эле келе берет да, бир эле лифт ар 2-3 кызга барышы мүмкүн. Но именно кимдин энергиясы толугураак, ким көбүрөөк сүйлөшсө, маани берсе, көңүл бурса, клиент укса, клиент ошого барат да. И потом чаттардан көрүп, могу менин клиентим болчу да дейсиңер да. Но именно кимиңердин энергияңар толук камдуу, күчтүүрөөк болсо ошол жерге кетет адам. И тигил клиент менен менеджердин энергиясы совпадать этсе дагы келет да. Сиз сатуучу эмессиңер, силер адамга жардамчысыңар, адамга жардам бересиңер. Ага жаңы, мисалы менеджер иштин алганда, ага жапжаңы кесиптин ээси болууга жардам бересиңер. Дагы бир азыркы кесиптин ээси болуш үчүн, мугалим болуш үчүн мектепке 6 жыл барып окуйт, контракт төлөйт. Жол кересине, кийимине, обедине толтура расход кетет. А бул жерде биз 2 жуманын ичинде толук камдуу азыркы реальный тренд, реальный доход берген эң нужный кесиптерди бере атасыңар. Бул кесипти алып үйрөнсө, любой жерге барып, любой нерсени сатып, нан таап жейт. Именно бизден окуса, биз аларга эмне кылабыз? Практикадан өткөрүп, жакшы өткөрсө командабызга гарантированно жумуш менен камсыздайбыз. Кардар силерден курс албайт, ал силерден энергия алат. Ошол нерсени кандай адамдын жашоосун өзгөртүп атканын осознать этсеңер, осознавать эт. Кандай адамдын жашоосун, ал декретте отуруп акча табат, ал энергия алат, кандай жашоосу өзгөрүлүп атат, мышлениясы өзгөрүлөт. Ошол нерсени сатып атканда деп сатсаң, конечно, ал кайтпайт. Өзүңдө энергия жок болсо койчу, каяктан айтпачы, сказканы айтпачы деп качат да. Но ошону уверенно, так, анык сүйлөп сатсаң, деп анан ал келет да ошогочу. Ключ азыр силерге ключ. Ар бир адамдын жүрөгүнө ачкыч керек да. Ар бир адамдын жүрөгүнө ачкыч керек. Эгер сен туура сүйлөгөндө билсең, анын жүрөгүнө, акылына ачкыч аласың, ачасың. Ачсаң, ал сага клиент болуп келет да. И ошондой эле сиз эмне деп айтуу болбойт. Биринчи, эшигин тарс этирип клиент жаап кетип калышы мүмкүн, эгер сен бул катаны допускать этсең. Вот сиз албай калсаңыз, орун калбай калат деп. Манипуляция да. Азыр адамдар баары эле түшүнүп калды кандай эмне. Но иногда бизде ограниченный орун болгон үчүн айтабыз, ушундай эле орун калды деп. Но на самом деле ал андай боло элек болсо, ушунча эле орун калды да деп аны напрягать этпе. Кийинки агым болбойт. Азыр алышыңыз керек деп дагы напрягать этпе. Ты не знаешь кандай болуп калат. Анын ордуна кантип сүйлөш керек? Мен сизди түшүнүп турам. Мен сизди түшүндүрүп турам. Курс башталганга чейин 2-3 мынча убакыт бар деп ойлоп атышыңыз мүмкүн. Бирок баары бир курсту алам деп чечим кабыл алгандан кийин азыр алып кое бериңиз. Спокойно башка жумуштарыңыз менен жүрө бересиз. И азыр алып койсоңуз, сиздин выгодаңыз мына. И кандай выгода берим? Например, может быть, заранее эрте 100% алгандарга подаркага курс беришибиз мүмкүн. То есть какой-то бир плюшкалары бар да. Ал плюшканы кайсы курс сатып атса, ошого жараша болот да. Аны роб менен сүйлөшүп, чаттан сүйлөшүп, тактап алып, аны ошого жараша айтасыңар да. Вот сейчас азыр алсаңыз, сиз там энергия бренд интенсивный белек аласыз да, примерно. Или там какой-нибудь дагы бир плюшка бар, ошол экиге. Мен сизди түшүнүп турам. Кийин деле алсаңыз болот. Ооба, бирок азыр алып койсоңуз,
алдымда деп жеңил отурасыз. Көрдүңөрбү? Жеңил отурасыз. Бардык адам жеңил нерсени жакшы көрөт. Легкостьти жакшы көрөт. Легкости бер. Азыр албай калсаң орундуган эт да дегенде аны напрягать этип атасың. И напрягать эткенде чөтө деши да мүмкүн да. Но, то есть бул жерде от крайности до крайности кетпей баланс сактагыла. Сиз ойлонсоңуз болот. Ооба, 4-5 күн бар. Же болбосо ооба кийинки потокко деле келсеңиз болот. Кийинки потокко чейин ойлонсоңуз деле болот. Бирок азыр келип окусаңыз, сиз уже билим алып атасыз. Уже практикага чыгасыз. И уже киреше таап баштайсыз. И ошол кийинки потокко келчү адамдарга, может быть, сиз сатышыңыз мүмкүн, сатуу менеджер болуп. Эртерээк акча таап баштайсыз да. Вот бул сиздин выгода деп айтканда, ар бир адам өзүнүн выгодасын жакшы көрөт. Ага, мен выгода, мен эртерээк акча таап баштайт экенмин. Мен эртерээк иштеп баштайт экенмин. Ошон үчүн мен менеджер иштини кийинки потокко эмес, азыркы потокко окушум керек деп чечим кабыл алат. Ушул менин айтып атканымды кулаңарга сиңиргиле, жазып алгыла, жаттагыла, каныңарга, жаныңарга сиңиргиле. Бул курс сиздин максатыңызга жардам берет. Акча табууну каалайсызбы? Сизге жөн эле акча эмес. Үйүңүзгө сонун идиштерди алгыңыз келеби? Значит, бул курска келгиле. Анткени профессиянын нээси болуп атасыз да. Убагында сабагын көр. Убагында практиканы аткар. Биз өзүбүзгө жоопкерчилик алабыз убагында сабак бергенге. Сиз убагында кирип, аткарып, практикадан өткөнгө жоопкерчилик ал. Эгер эки тараптуу иш болсо, потенциалын көрсөтсөң, аракетин көрсөтсөң, биз сизди командага алып калганга жардам беребиз. Сатууну үйрөтөбүз. То есть жөн эле асманды карап эле, жөн эле келип койсоң эле гарантированно айлык аласың деп обещать этпегиле. Айткыла, убагында кир, оку, практикадан өт, өзүң көрсөт, результат көрсөт, алабыз ошондо деп. Потому что бизге жөн эле баарын эле карга санап отурган для галочки, бул наемный жумуш эмес да, жөн эле келип кетти эле для галочки этсе эле акча түшпөйт да. Ал реально продавать этсе акча түшөт. А реальный продавать этиш үчүн сабакта кириш керек, окуш керек, жөн эле окубаш керек, практикада колдонуш керек да. Мен айтканымды түшүнүп атсаң, цифра 10 кой чатка. Эми карагыла. Картинка. Демек, силер жөн гана саткан жоксуңар, Силер жөн гана саткан жоксуңар. Силер бир аялга ишеним берип жатасыңар. Үйүңдө балаң менен отуруп таап атасың, айлык дешиң мүмкүн, же дополнительно, я не знаю, чем эта женщина занимается, да? И бир аялга ишеним берип жатасың. Анын жашоосун өзгөртүшү мүмкүн. Ал жашоосун өзгөртүшү мүмкүн. Сенин бир сүйлөмүң менен. Ал момундай холст да, открытый холст. Сатуу менеджерге келип эмнеге келерин билбей атат. Бирок сен анын көз алдында анын кандай результатка келе аларын картинка кылып рисовать этип берсең, анын жүрөгүн ачып атпайсыңбы, анын акылын ачып атпайсыңбы ачкыч колуңда. Ал адам с удовольствием келет. Максаттуу адам келет. Адам өзү көзү жетпеген үчүн ишенбейт. Ошон үчүн коркот. Ошон үчүн сатып албайт, антем минтем деп каршылык айтышы мүмкүн. А биздин задача аларга забота кылып, аларды угуу, жардам берүү, сүйлөө, айтуу. Демек, бул үчүнчү сабакка тапшырма. Экинчи сабактын тапшырмасы максаттар болчу, аны дагы жөнөткүлө. Эми үчүнчү сабактын тапшырмасы. Буну дагы жөнөткүлө. Эсиңерде болсун, ар бир аткарылган тапшырма бул силердин профессионал менеджер болууга. Бул силердин мээңер менен күрөшпөй, өз ыктыярың менен легкости каалаган акчаңды табып максатка жетүүнү үйрөткөн инструменттер. Биз силерден чемпиондорду даярдап атабыз. Адам жөн эле чемпион болбойт, ал ар тараптан машыгып чемпион болот. Ошондой эле биз силерди ар тараптан машыктыруудабыз. Демек, үчүнчү сабактын тапшырмасы, кайталап айтайын, экинчи сабактын тапшырмасын дагы жөнөткүлө, ал максаттар боюнча. Эми үчүнчү сабактын тапшырмасы. Аудио, то есть голосовой менен чаттарга жөн жерден жаздырбай атабыз. Каждый раз голосовойду жазганда өзүңдүн угуу, уверенно сүйлөөнү үйрөнөсүң. Потому что ошол голосуң менен барып сатасың да наркы адамга. А өзүң голосуң титиреп, неуверенно сүйлөп атсаң, наркы адам да катышы мүмкүн да. Ошон үчүн тренировка кылгыла голос менен. Аудио жазга. Сиз өзүңүзгө кандайча мамиле кылышын каалайсыз? То есть сизге, эгер сиз
бирөөдөн курс сатып алып аткан болсоңор, силерге ошол сатып аткан менеджер кандай мамиле кылышын каалайсың? Кандай мамиле кылышын каалайсың? Ошол эрекини 1 мүнөт болобу, 2 мүнөт болобу голосовой менен чатка жөнөт. Ошондо сен түшүнөсүң, мага момундай мамиле кылган жагат экен. Значит, ошондой мамиле сен өзүңдүн клиентиңе барып кыласың. Кандай мамиле кылуу сага жагат? Ошондой мамиле кыласың клиентиңе барып. Тапшырма. Экинчиси, жазгыла, текст менен жазгыла. Мен 3 кардарды жоготтум анткени. Бул жерде кимдир бирөөңөр эми мурда опытың бар болушу мүмкүн, кимдир бирөөнүн опыту жок болушу мүмкүн да. Но примерно жазгыла. Кандай учурда кардарды жоготушуң мүмкүн? Элестетип көргүлө да, кандай учурда кардарды жоготуп атышың мүмкүн деп. Либо силерге менеджер ушинтип чыкты, ошон үчүн качтың да, ошол примерди жазышың мүмкүн да. То есть жазгыла. 3 ситуация. Кардарды жоготтум. Эмнени туура эмес айттым. Эгер силерде бирөө туура эмес айткан үчүн качкан болсоң, ошону да айт, эгер өзүңдүн ичине опытың жок болсо. Кимдир бирөөңөр уже менеджер болуп иштеп жүргөндөрдүн опыту болушу мүмкүн да, ошону жазгыла. Эмнени башкачараак кылсам болмок? Ушул жерден башкачараак кылышса мага мен кайрылмакмын. Да? То есть ушуну жазгыла. Анан тапшырма, отзыв. Эсиңерде болгула, силер эртең эле барып ушул эле менеджер курсту сатасыңар. Менеджер курсту сатканда ойлонуп аткан болушу мүмкүн. То есть сөзсүз биз отзывтар менен да сатабыз да, отдельный сабак болот отзывтар менен сатуу. Ошол отзывтар менен сатканда бизге неме керек болот, отзыв керек болот. Отзывду асмандан албайбыз да. Силердин эле жазган отзывтарыңарды өзүңөр эле кайра колдоносуңар. Ошон үчүн чатка суроо келет. Ушул менеджер чатка суроо келет. Ошол чатка эле оюңду айт. Реальный оюңду айт. Анан кийин ошол оюңду алып биз кейс кылабыз, банк отзывтарга беребиз. Кайра эле өзүң колдоносуң, сатасың. Ошон үчүн ар бириңер жоопкерчилик алып, реальный чатка келген суроолорго жооп берип, отзыв калтыргыла, хорошо? Итак, жыйынтыктаганда бул сабактын записин дагы потом түшүнбөй калсаңар кайталап көргүлө, либо чаттан жазгыла, бири-бириңерди карагыла, биз жаныңардабыз, жардам беребиз. Билбей атасың, сура. Билбей атам деп эле ар жагыңдан күйүп пыша бербей, сура, жардам беребиз. Окуганы келдиң, үйрөнгөнү келдиң. Эгер ушуну билсең, өзүң эле сатуу менеджер болуп жүрө бермексиңер да. Билбеген үчүн үйрөнөйүн деп келдиң, сурагыла. Экинчи сабакка максаттар боюнча жазгыла, текст голосовой. Үчүнчү сабакка тоже голосовой и текст. И также чатка текст менен отзыв калтыргыла. Да, вам придется голосовой менен жазуу. Да, вам придется руками жазуу. Но ушуларды жазып, силер азыр жаңы профессияга ээ болуп атпайсың. Университетке барсаң да жазмаксың да. Жазгыла, жыйынтыктагыла, чыгаргыла. Бир жолу убакыт керип ошону жасап кылып койдуң. Много раз кирише аласың. Өмүр бою колдоносуң. Это и есть бай адамдардын, успешный адамдардын мышлениясы. Бул курс силерди жөн эле менеджер эмес, профессионал, бай болуу, ийгиликтүү болуу, ошол мышленияга тренировка кылууда. Ушуну менен бүгүнкү сабак аягына келип жетти. Ийгилик.